Саламатсыздарбы? Кайрадан Манас баяны. Мен токтогон жерден сөздү улай берейин. Сиздер болсо бул эфирди бөлүшүп коюп туруңуздар деп өтүнө кетем. Анткени мен өзүм мурда бул көрсөтүүнү жасап туруп, анан группаларга бөлүштүрчү элем. Кийинки кездерде ичине көйгөй пайда болду. Же мен Facebooktун кандай мындай эрежелерин бузуп алганмынбы билбейм. Айтор мен бөлүштүргөн көрсөтүүлөр жакшы тарабай, жакшы эки жакка мындай көрүнбөй калып жатат. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетмекчимин. Кимиңиздер бул көрсөтүүнү көрүп калган болсоңуздар, мүмкүн болсо бөлүшүп коюп турсаңыздар. Ар бирибиз ушул бир-эки адамга бөлүшсөк дагы, бир-эки жакка бөлүшүп чачып койсок, сиздер аркылуу Кыргыздын калың катмарына жетип, айрыкча жаштарыбызга, балдарыбызга жетип калса, биз баарыбыз чогуу бирдикте утушта болобуз деп ойлойм, туугандар. Эмесе сөзүмдү улай берейин. Ошентип Манас жанагы Ареник шаарын алгандан кийин, кеч айттым, Намангенди алгандан кийин, анан Чанач деген белди ашып, ал жерден Тулус деген жерге келди. Тулус бул баягы Кытайдын дагы бир баатыры Тулус баатыр деген болгон. Кече Акунбешим менен болгон Манастын согушунда бул өлгөн. Мына ошол Тулустун атына, анан Тулус жергеси деп, ошол жерлердин баарысы Тулус аталчу экен. Бул жерде көп деле калмактар жашачу эмес дейт. Калмак Кытай көп келчү эмес бул жака дейт да. Болгону талаш жер болчу дейт. Бир туруп Кытайлар алып калчу эле дейт. Анан Кыргыз күчөсө кайра кыргыздар алып калчу эле. Мына ушундай талаштуу жер болчу дейт. Анан Манас баягы колун Алтайга узатканы мына ошол жерге чейин келип, анан мындан ары бул жердин аты Тулус болбойт. Мындан ары бул жерди Талас деп атайбыз деп, Талас деп атын оодарып, андан кийин өзү чүйдү көздөй 40 чоросун алып сапар тартып кетти дейт. Бул учурда кыш мезгили болчу. Анан Төр жайлак деген жерге келип калды дейт Манас. Мына ошол жерде 600 үйлүү баягы дугул калмак журту Манастан качып ошол жерге келип туруп калыптыр да. Алар менен кече баягы жолугушуп, тил табышып, анан сүйлөшүп олтурса, булардын ичинен кече эле сапардан келген 4 жигит минтип сүйлөп жатат да. Келе жатсак, Жылаңач бугу тоосунун үстүндө Кайыпдаң менен Мунардын колу дейт экен. Мына ошол жерде аскерлер турат, курчоодо. Алдынан болсо тетигил туш тараптан качып бозуп, тетигил Манастан жеңилген Кытайдын баардыгы ошол жерге келип чогулуп калыптыр. Ал жердин аты Чукур суу деп аталат дейт. Көрсө ал жер азыркы Тогустор экен. Мына ошол Чукур сууга келип чогулуп, ал жерде тетиги Алоокеге баш ийген Дагыра Даңгыл деген баатыр мына ошолордун баарын башкарып, Кайыпдаң менен Мунардын колун ошол жерде күтүп турат. Анын артынан Тасыла деген баатыр тетигил Алоокеден мол кол алып алып туруп, анжы яндан кууп жүрүп олтуруп, Кайыпдаң менен Мунардын артынан жетип келди дейт да. Мына ошолор көрсө Кайыпдаң менен Мунар эки жагынан Алоокенин эки колу тосуп, анан булар Жылаңач бугу деген тоонун үстүндө коргонуп туруп калышкан экен. Улам аскер менен каптатып барат дейт. Булар тоонун үстүнө бийиктен туруп, улам жаа атып, замбирек атып, ок атып, муну ушинтип коргонушуп, баягындай буларды жакындатпайт дейт. Алардын ичинде мындан ары мен эми хан болом десем өлөйүн, ушул Ташкентке келем десем өлөйүн деп жер кезип кетте турган болгон Панустагы үй бүлөсү менен бар. Мына ушулар ошол жерде камоодо калышты. Эми булардын да колу көп, бирок астында баягы Дагыра Даңгыл андан бешбетер арбын колду жыйнап, артынан жанагы Алоокеден атайын чыккан Тасыла жер жайнаган кол менен келип булар кармап турушат да. Анан Алооке анжыянда жатып дагы мындай иш кылыптыр. Буудаң Сең деген эки баатырга 80 000 кол берип, тетигил Бойгутта жаткан Кубан Амбал деген неме бизди сатып Манаска өтүп кетти, ошону барып жайлап келесиң, ошону барып өлтүрүп, элин сыздатып келесиң деп, Буудаң шааны баш кылып, Кубандын өзүн тапкын деп, неме койбой эл журтун куп түзөтүп чапкын деп, түркүгүн жонуп шиш кыл деп, түгүн уткуз иш кыл деп, эринин чагып тиш кыл деп, эсинен кеткиз иш кыл деп, элин чаап түз кыл деп,
eelигизис мускул деп, кубандын өзүн сойгун деп, кара жегиге тамбасын канын ичип тойгун деп, аткарган экен буудаңды, Себен Баатыр балбаны 80 миң экен алганы дейт да. Мына ошол жанагы Дугул калмак элинен ушундай жаңылыктын баарын уккандан кийин Манас Алоокеге абдан жаалы келди дейт. Себеби Алоокенин жерине жетип барып Манас, анан Араникте тиги Наманген шаарын алгандан кийин жортуулун токтотуп, баягы ар жактан келген аскерлерин өз жерине таркатып, анан өзү дагы Алтайды көздөй жөнөдү эле да. Мына ошол жерден анан кийин түнөп, мындай жаңылыкты угуп, анан эртеси күнү тезинен 40 жигитин эшитип булар аттанып кетишти дейт. Көкөмөрен суусун кечип өтүп, Тала Тектир деген жерде булак бар эле дейт. Ошондон өтүп, анан Табылгыты деген жерде Кубан баягы Амбалдын аскери менен келип жолугушту дейт. Кубан дагы эми жөнө турбай, тетиги Бойгуттудан нары Кочкорду көздөй киши чаптырып, Суусамырды көздөй киши чаптырып, бүт жактан баягы кол жыйнап, арбын кол менен Киндик деген белди ашып келип Манаска кошулду дейт. Анан Буудаң менен Себеңдин аскерин көздөй жөнөштү. Аябай катуу, ушунчалык айыгышкан согуш болду дейт. Бул согуш ушунчалык бийик тоолордун үстүндө болду дейт да. Баягы кийик чуркай турган, тоотеке чуркай турган жерлерде ушундай согуш болду дейт. Баягы Буудаңды Манас найза менен жайлады дейт, жетип барып. Астынан төшүнөн сайган найзасы артынан 6 карыш чыгып кетти дейт. Ал эми Себең деген баатырды Манас кылыч менен бөлө чаап өлтүрдү дейт да. Булардын ушинтип туусу жыгылгандан кийин аскеринин баарысы кый-сыпыр түшүп качып, анын үстүнө жанагындай тоолордун үстүндө ушундай зоолуу, аскалуу, тоолуу жерде согуш болуп, алар кыйналышып, жарымы сууга көбөлүп, жарымы Манастын аскеринин колунан мерт болуп, жарымы анан эптеп септеп ашып, бел ашып, качып ошон менен жок болушуп кыйрады дейт. Андан кийин Манас бул согуштан аман чыккан аскердин баарысын 40 жигитке бөлүп туруп, тетигил чукур сууда 9 тоrodо камалып жаткан Кайыптаң менен Мунарды көздөй булар жөнөштү. Жетип барышып биринчи Тасылага кол салышты дейт. Тасыла тигил Анжияндагы Алоокеден келди эле. Тасыланы Ак Балтанын чубагы өлтүрдү дейт. Анын колун чапкан соң, анан Кайып менен Мунарханды булар бошотуп алышып, чыгарып алышып кол менен. Анан чукур сууну көздөй ар тарабынан чабуул коюшту дейт да. Чамынды деген жагынан Чубак менен Сыргак тетигил Дагыра даңгылга чабуул коюп киришти эле дейт. Дагыра даңгыл дагы катуу салгылашты булар менен дейт да. Бул жерде мынтип айтат. Көтөн ооз көк бараң көчүрүп жерди буларам. Башынан түтүн ачылбай, бадырап мылтык басылбай атып туруп алыптыр. Атканын угуп эр Сыргак аңдып жетип барыптыр. Сундуруп найза тартпаган, сумсайып жоодон кайтпаган Султан Сыргак жетиптир. Капырет жерден качырып, бетине мылтык алганча эр Сыргак найзан этиптир. Салалы аттын үстүнөн далдайып кулап кетиптир. Колго кылыч тутуптур. Дагыраны эр Сыргак так ошо жерде жутуптур дейт да. Мына ошентип Дагыраны булар өлтүрүп тынышты. Андан кийин ал жакта Дүбүрө деген аксакал бар экен. Манаска курун мойнуна салып багындык деп келип калды дейт. Бул мынтип айтып жатат. Жаныбызды кыйба деп тартуу келдик жолуңа, качкындардын баарысы кайра түштүк колуңа дейт. Булар тигил Ташкент жана Чүйдөн бүт баарысы качып отуруп Кытайдын аскерлери жана чукур сууга чогулушканда 9 торого. Ошол жерде Алоокеге баш ийген Дагыра даңгыл деген баатыр буларды баштап, мына ошол жерде тигил Манастан бөлүнүп үйүн көздөй кетип жаткан Кайыптаң менен Мунардын колун тосуп турушкан эле. Кырсаң мына өзүбүз, жумулар биздин көзүбүз, журт керек деп бир кезде өкүн өрсүң өзүңүз дейт. Чычканга бөрү тойчу эмес, чымчык жүрүп семирип ченесе батман болчу эмес. Биз чычканда сиз бөрү, Алооке деген Кытай хан дейт, атасынын куп көрү. Биз чымчыкта сиз батман, эми кайтып жанар деп кооп кылба биз жактан. Дагыра даңгыл, алайкыр, баш болгон аскер бир бизге, басташпайбыз биз сизге. Ал үчөөнүн өлгөнүн, аларың душман болгон деп кыйыктансаң биздерди кырып салып жөнөгүн. Башыбыз маңгул, каракан, мажусу динди каалаган, нуркубуз, туран уулубуз, жан соогалап турубуз дейт да. Биздин дейт, кээ бирибиз ушул муңгул дейт.
кээ бирибиз ындыдан деп айтканда ошол аскердин өзү ындыдан чогулганы бар экен, анын ичинде тарсасы бар экен, жөөтү бар экен, кытайы бар экен, калмагы бар экен, муңгулу бар экен. Мына ушул эл, а сенин душманың тетиги Алоке. Ал хан азыр Анжиянда турат. Ал эми анын кол башчыларын болсо сен өлтүрүп тындың. Эми бизди өлтүрө келбе. Биз сенден жан сооголап турабыз деп, муну ушинтип келгенден кийин Манас кечирип, анан айтып атат дейт да. Анжиянга кете турганыңар болсо араңардан, кайрадан артка. Анда атыңдан түш да жөө кет деп айтты. Ошондо Бакай атабыз Манаска мынтип кеңеш берип жатат да. Чабалдын ишин кылбайлы, багынган соң ат алып, жамандын ишин кылбайлы Манас дейт да. Мына ушул алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө саң колдой Манас атабыздын Бакай кеңешчиси, Бакай абасы муну ушинтип кеңеш бергенден кийин Манас ал кеңешти угуп, андан кийин баягы Анжиянга кете тургандарынын атын алган жок дейт. Алар колдун ичинен, ошончо колдун ичинен 34 киши эми биздин ал жакта бала чакабыз бар эле, үйүбүз бар эле. Биз кайра кетпесек болбойт деп анан бөлүнүп, аттанып анан Анжиян көздөй кетишти дейт. Анан Манас жанагы чукур сууну Кытайдан бошоткондон кийин колу 5 күн тыным алды ошол жерде. Андан кийин Сумшону көздөй булар сапар тартышты. Кыш, кар ушунчалык көп жааптыр дейт. Кыргыз көп деген сөздү додо деп айтат эмеспи? Додо кылып кар жааптыр дейт да. Анан калмак кар деген сөздү мөл деп айтат экен дейт. Ошондон улам ошо жерде бир жердин аты Додомөл аталып калды. Кийин анан Дөдөмөл болуп кетти дейт да. Ошентип булар жүрүп отурушуп, Кочкорго келип турушат. Кочкордо эл минтип жатат. Падыша Манас келди деп, баары да дүрбөп калганы, тоого бүткөн көл бар деп, ар тарабы баарысы аштык бышкан чөл бар деп, тоого бүткөн сонунун кер көлгө барчу жолунун оңунда болсо жетели, ошону басып кетели деп, берки кер көлдү көздөй жөнөштү дейт. Кер көлгө көзүн салышып, жылуулугу кандай деп, кечип көрүп алышып, ырыстуу жер ушу деп, ысык экен суусу деп, көпчүлүктүн баары айтып, Ошпур чагоо карайтып, Керкөл атын өчүрүп, аты ысык көл болсун деп, ылайыктап кыргызга ысык көл атка көчүрүп, жар чакыртып көбүнө, жаңы көргөн элден бар Таңыр кашып көлүнө, тескейге тең салышып, күрмөлүп күнгөй жол менен күжүлдөп жүрүп калышып, гүлдү баары шыгырдап, күрмөлүп батпай калыптыр. Ошо күндөн ушул күн, ошо жердин атагы күрмөнтү атка калыптыр дейт. Ошол жерде жүрүп олтурушуп анан баягы колдун көбүнөн бир жерге келгенде күрмөлүп кол батпай калды дейт. Ошол жердин аты күрмөнтү болду дейт да. Үргүлтүп союшуп, аты Керкөл дайрасын ысык көл атка коюшуп, ашып кызыл кыяны, аттангандан аскери арбыган окшойт сыягы, аңгемесин башташып, акыр заман көрсүн деп, алып барып аскерлер бир таштан ташташып, Каркырага конушуп, кара курттай толушуп дейт. Каркырага барып, анан баягы бирден ташты санап алып келип ташташып дейт. Мына ошол Каркырада азыр баягы Санташ деген жер бар эмеспи? Мына ошол жөнүндө кеп болуп жатат да. Андан ары ашып төтө белини, союшуна байлатып, Тейиш кандын элини дейт. Ошол жерде Текеске жетип калышты. Андан аранан кийин Манас ошол жактан Эчкөлбөс менен салышып, кайта дайрадан тепчип кечип алышып, бара турсун барары эл элине бет алып, терс маyoодон тарады, жер атагы жылдыз бар, жолу жылдыз Алтай тоо, Алтайга барчу кыргыздар, тай ашуудан ашышып, үйгө жетсек экен деп, ылдамдашып шашышып, өгүз ашуу, тай ашуу, көңүлгө түштү көп шашуу, ат чалдырып өтпөстөн, айыл үчүн дегдешип, азык ичип көчпөстөн, чыканак жерге салбастан, тынчы уйку албастан, төрө Манас баш болуп, 4 күн удаа жол жүрүп, барды Баркөл бетине, Баатыр аман келди деп, кабар тийди калкына деп, булар ошол Алтайды көздөй кетишти. Ушуну менен туугандар, Манас атабыздын экинчи казаты бүттү. Келерки көрсөтүүдө биз эми Манас атабыздын кийинки казаттары жөнүндө кеп кылып бермекчибиз. Бүгүн баарыңыздар менен коштошом. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.